800 миңге проектке аны кирдик, ал салынып атат. Жер үй айылы постоянно каралбай калат, Көксайга дейт. Көксайга 14 миллион сомго мынакей спорт залга тендерге катышып утуп келдик. Мына 2011-жылдан бери чуркап жүргөн балдар болчу. Мындай айтып коюш керек мактанып. Анткени ошондо биздин жараныбыз турду, Мелис Шымаш. Ошо кишинин түздөн-түз кийлиги үстүнө чуркап жүрүшүн. О республика борбордон барып жана слайддан бери даярданган катыштыгы болду. Унутуп келип койдук. 2014 аягы же 2015 менен башталат. Жер үй айылында мынакей жакында эле бүттүк. Жанагы сел жүрүп өткөндөн кийин 480 миң сомго жыл аягында декабрда отуртуп калдык. Аны бүтүрдүк. Дагы клубун оңдоп берели деп атабыз. Аны урматтуу туугандар, бүгүн дагы жакшы кеп айткым келет. Бул Балбай агабыздын Аксай айылындагы окумай турасыз. Мадайный үйгө атын берүү боюнча биздин айылдык кеңештин чечими чыккан. Ошо чечим менен сиздерди тааныштырып коеюн. Депутаттардын Болот Мамат айылдык кеңешинин 5-чакырылышынын 14-сессиясынын токтому 25 март 2014 жыл номер 5-токтом. Кыргыздын көрүнүктүү музыка изилдөөчүсү, этнограф, публицист, энциклопедист, телерадио журналист, ардактуу профессор, Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Балбай Алабовдун ысмын Аксай айылынын маданият үйүнө берүү жөнүндөгү айыл элинин суроо талабын угуп талкуулап, Болот Мамбетов айылдык кеңештин сессиясы токтом кылат. Аксай айылынын жашоочуларынын 20-03-2014 жылы өткөрүлгөн жалпы чогулуштун протоколу бекитилсин. Экинчи, Аксай айылынын маданият үйүнө Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Балбай Алабовдун ысмы чыгарылсын. Балбай Алабов атындагы маданият үйү деп аталсын. Biz депутаттардагы элге кайрылганда ушу чечимге бир шыр кетишти да, мынакей татыктуу адам момундай деп туруп мына ушиктин атын калтыруу боюнча чечим чыгарып беришти. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпы депутаттардын атынан деп ушуну кабыл алыңыз. Балбай ага тез октолуңуз, оорубаңыз, аман болуңуз. Кыргыздын корифей деп бекер айтылган эле ойдан кала бериңиздер. Аны урматтуу Аксай айылынын тургундары, урматтуу коноктор, урматтуу бүгүнкү уюштуруу тоғына биздин ырчы кыздарыбызга, инилерибизге, анан жездебизге да максаттарда кыйын экен, жездесинде аяп барат. Анан бир тамашалап айтайын деп атам. Эмне үчүн Аксайдан ырчылар чыгып калды? Көрсө Көксайдан сусулду алып кетип Аксайдан ырчы болду, анан Балбайга баштап турган. Тамаша, саясаттын кереги жок, тамашалап атабыз. Урматтуу туугандар, Ореки мен бир гана нерсени айтайын деп атканымда, бир эки жигитибизди шайлап, мына бүгүнкүдөй бир дагы жолугуп туралы бир жылда деп межекелер айткан жакшы кеп болду. Кыздар колдоп аткандан кийин эмне үчүн жигиттер чыкпайт? Чыгат. Жасайбыз, уюштурабыз. Мынакей жана Аксайдын өнүктүрүү фондусу деп эле бир коомдук фонд түзүп коюп, эсеп счетун ачып, байке баягы 50 сомду салдым айына деп эле ушунун баары маселенин баарын ордордуна коюп алсак эле өзүңүздөр чечесиздер. Биз колубуздан келген нерсенин баарын жасайбыз. Баягы айлык бөт жеп кетти, жей турганын айтып болочу, мен үйрөнүп алып, мен деле жейин деп атам, ошо баягы кээ айтып коёшот, айлык бөт жеп атат деп. Анан биз баягы элдин турмуш деңгээли көтөрүлсүн деп биз колубуздан келген нерсени жасап атабыз. Анан жанагы эмне үчүн жалпы элди дагы тартып атабыз. Анткени катыштык болгондо бул жерде менин да 1 сомум бар деп, ошо киши сындырып атса да, бул жерде менин да 1 сомум бар, тийбей алдыка. Окпой ордуна деген бир гана катыштык болот урматтуу туугандар. Анан бул жөнүндө ойлонуп көрсөңүздөр, анан сиздердин жакшы нерсеңиздер эми жугуштуу болсун, эми Көксай кыргыздай болсок дагы кичине тапаныраак келебиз, тамашасын коюп беребиз убагында эми. Рахмат. Аксай Мамбетов атындагы айыл өкмөттүн башчысы Иличке, анан ошол айылдык депутаттарга чын жүрөктөн рахматымды айтам. Анан бүгүнкүдөй таланттар ташкындап өсө берсин, өнө берсин, руханий жан дүйнөбүздү жашартсын. Ырчыларга, бүгүнкү шайырларга чоң рахмат. Айтаңыз келсин. Рахмат. Сиздерди хуш келиптирсиңер демекчимин. Бүгүнкү кечени уюштуруп жаткан ушул Төлбай байкеме, Илич байкеме зор ыраазычылык билдирмекмин.
Эми баарыбыз патриот болуп, ушундай кечелерди дагы уюштура берели. Анан негизгиси ушундай ынтымакта болуп, мен эртелен бери толкунданып отурам да, Аксайдын курумдары Бишкекте ушунча залга батпай, ушунча көп болуп тургандыгыначы. Эми ушунун баарын бирдей колдоп, ушул Аксайды гүлдөп өнүп өсүшүнө өз салымыбызды салып, бир фонду түзүп, ынтымакта келсек. Анан ар дайым ушул Аксайдын таланттары көбөйө берсин, ушундай жаш балдарыбыз, кулундарыбыз өсүп, ырдап жүрө берсин. Төлү байкедей, Илич байкедей патриот балдарыбыз өсө берсин деп эсмин. Рахмат. Рахмат. Бул жерде бөлүнгөндү көрүшөйттек, биздин большевик Жумаш айылындагы өкүлдөрү бар. Силерге дагы сөз бере турган учур келди. Мамбетов Жаныбек байке, профессор келбейсизби? Көл болот дегенде мына биздин азаматтар баарыбызды башыбызды кошуп, жакшынакай бир жолго жасап, көп астыга койгон жакшы план, максаттар бар экен. Эми ошо баягы ойлойм деген ушу өзүбүздөн эле баары зависит этет. Өзүбүз кандай максат койсок, кандай аракет жасасак, бул ойлойм деген баары деген колдон келчү нерсе болуп турат. Эми мына аталарым айтып кетти, агаларым жана байкемдер айтып кетти. Ушу деген ушу адам деген өзүнүн өмүрү деген кыска болот экен. Анан ушу өмүрдө деген бир жакшынакай нерсени жасап, жакшынакай аракет жасап, такыр болбосо да бир жакшынакай сөз, көңүл оорутпаган ушундай нерселерди айтып жүрсөк эле, бул өз өмүрүбүздү деген узарта алабыз. Анан доктор катары айтып кетейин, баарыңар ден соолуктуу болуңар. Ден соолук деген жакшы нерсе, адамды аксатчу нерсе бул ден соолук болот. Ошон үчүн баарыңарга мен ден соолук каалайм, врач катары. Баарыбыз аман эсен бололу. Ушуна чогулган жерде отуруп ушунчалык толкундап отурдук. Себеби биз деген ушунча деген бизде деген таланттуу адамдар бар экен. Ушундай деген баягы мурда билбеген кишилерди көрүп, ушундай аябай сыймыктанат экенсиң. Баарыбыз аман эсен бололу. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Медицина илимдеринин доктору, профессор Мамбетов Жаныбек байкебиз. Дагы ушул жерде отурган жер үйлүк туугандардан биздин Азамат Алтай атабыздын жээни, дагы илимдин доктору Узакбаев атындагы балдар поликлиникасынын главврачынын орун басары Турганбаев Тойчу байкени чакырып коюп уруксат этиңиздер. Анан дагы жакында тоңдуктардын концертинде бир сөз болуп калды. Ушул Алай областынан бир райондон, Алай районунан 16 депутат бар экен, Тоң районунан бир дагы депутат жок деп. Арабызда бир депутатыбыз бар, шаардык кеңештин депутаты Бакыт Шариповду дагы ошо чакырып коюп уруксат этиңиздер. Келиңиз Тойчу байке. Bir кезерде 22-ci партия Занайым Болот Мамбетов атындагы колхоз деп чогуу жүрчү элек, анан жер үй менен большевикти унутуп калат го деп кичине кыйпылдап турду беле. Рахмат силерге, унутпагандарыңызга. Мен ойлоймун, бул аксайлыктар абдан жакшы бир жөнөлгө баштадылар. Сиздерди көрүп, мына эми большевик, жер үй, Көксай, Илич ойлоймун, ушулардын баары уюшат болуш керек. İşinizler ilgilükte olsun, dен соолукта болуңуздар. Илич абдан жакшы нерселерди уюштуруп атасыздар, ушуну дагы биз колдойбуз. Аман эсен болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, аксайлыктар, молодцы. Эми урматтуу агайын туугандар, бул жерде биздин айыл өкмөт бир жакшы кепти айтып кетти. Мына мисал кылып большевик Жумаш атабыздын айылы ушундай жакшы фонд түзүп атат, мындай элге камкордук жасап атышат деп. Бизде дагы ошондой сунуштар болуп атат. Аксай айылынын фонду, Аксай айылынын коомун түзөлү деген бир жакшы кеңеш боло турган турат азыр. Ушул жерде аксайлыктардын Бишкек шаарындагы аксакалдар коомунун төрагасы Жолдош Орокчиев ата, сиз аксакалдарды жана биз айткан чөнтөк үйгө киргизип берсеңиз, уча табак ошол жака отурат.
Анан ушул Аксай фондуна спонсорлук кылам деген биздин эр азаматтар болсо, ушул биздин аксакалдардын жанына келип берсеңиздер, калганын биздин алып баруучулар бүтүрмөкчү. Дагы кошумча спонсор болом дегендер мен телефонда жазып алгылачы. Агайын туугандар, келиңиздер. Айдай жеңиз, келиңиз. Эми сөздүн башын экөөбүз баштадык эле, экөөбүз жыйынтыктайлы. Жол канчалык узак болсо да бүтө турган жери бар дейт туугандар. Келиңиздер. Жакшы тилектер айтылды. Бардыгы кабыл болсун деп, пенденин оозунда болсо периштенин кулагында дейт. Мына ушул жакшы саамалык дагы да улансын деп, дагы бир жакшылыктан көрүшкөнчө деп башташалы. Ушул сахнадан айтылган баталардын баары кабыл болсун. Мындан кийинки концерт филармонияда өтсүн. Баарыбыз аман бололу. Жакшы барыңыздар. Бар болуңуздар. Soluluğun
терең мен сен ойлом турпактыңа аруландым толкундар сапырыла жечачы сырдашып мында күндө биз жаттык эси көл көз алдыда чалкып жатса көзүңдөн махаббаттын оту жаным күн нуру көңүл эргиде көлжеги салкын керемет жайнаган жашыл гүл болуп жашсемки жанды сергите музыка тырчарса эс алып берим келет көлгө келет денеңден алоолоп от жангандай жанымда жүрөмүн кумар канбай көлжекте кол кармашып ойноп жүрдүк кайыкта бирге жүрөм сени жандай күн нуру көңүл эргиде көлжеги салкын керемет жайнаган жашыл гүл болуп жашсемки жанды сергите музыка ыржаңырса эс алып эрим келет көлгө күн нуру көңүл эргиде көлжеги салкын керемет жайнаган жашыл гүл болуп жашсемки жанды сергите күн нуру көңүл эргиде көлжеги салкын керемет жайнаган жашыл гүл болуп жашсемки жанды сергите музыка ыржаңырса эс алып берим келет көлгө келет көлгө келет жолуман тосуп сүйгөнүм келет жогазын болуп үлдөгүм келет жомокту айтып ырдагым келет жогазын терип жыргагым келет жогазын жыттадым жаныңда жатып уктадым жогазын сагарнап махаббат күчүн дактадым жогазын жыттадым жаныңда жатып уктадым жанымды сагарнап махаббат күчүн дактадым көк кашка сууну бойногу
ашыған жан жағыңдан мөлтір бұлақ жарқыған алтынға да байлыққа да алмаш қыз айланамын мөлт-мөлт еткен тамшыңдан ысық көлім өйік көлім аманды ала келдім сағыныш тусаламды қабыл алғын қайда жүрсің ардайым жан дүниесін сағарнаған баламды гүлге келген гүлдөсүңдөй сыйлагын бул кабагын эч карап кылбагын күн улуулук көл сұлулук көл сүйүк толкунуна толкуп кетип ырларым ысык көлүм өйүк көлүм аманды ала келдим сагыныч тусаламды кабыл алгын кайда жүрсөм ардайым жан дүниесин сагарнаган баламды аспан көккөк көлда көккөк карачы бир билинбей бир киши арасын жакшылыкты кыргызыма кут кылып жараткандын кубанычтуу көз жашы ысык көлүм өйүк көлүм аманды ала келдим сагыныч тусаламды кабыл алгын кайда жүрсөм ардайым жан дүниесин сагарнаган баламды ысык көлүм өйүк көлүм аманды ала келдим сагыныч тусаламды кабыл алгын кайда жүрсөм ардайым жан дүниесин сагарнаган баламды жан дүниесин